Өлкө башчы Садыр Жапаров ишмердүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн өлкө жарандарына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу боюнча салтанаттуу аземге катышты. Мамлекет башчы өз сөзүндө быйыл Кыргызстан өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилей тургандыгына токтолду. Анын айтымында өлкөнүн 30 жыл ичиндеги саясий тарыхы ар кандай окуяларга бай болду. Бирок кыргыз эли башкы максаттан, мамлекеттүүлүктү чыңдоо мүдөөсүнөн тайбай, тынбай изденүүдө. Калктын ушул тапта көксөгөнү стабилдүүлүк, тартип жана өнүгүү, деди президент. Өлкө башчысы сыйланып жаткандардын арасындагы саламаттык сактоонун, эл агартуунун, илим-билимдин, айыл чарбасынын, спорт тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн сиңирген эмгегин канааттануу менен белгиледи. Президент алардын эмгеги кандай гана заман, кандай гана бийлик болбосун замандаштарга үлгү, келечек муун үчүн өрнөк болорун кошумчалады. Сыйланып жаткандардын арасында академиктер Дүйшө Кудаяров, Мамбет Мамакеев, коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, жазуучулар Самсак Станалиев менен Советбек Байгазиев жана башкалар болду. Жапаров ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы турууда өз өмүрүн тобокелге салып, бейтаптардын өмүрүн сактап калуу үчүн алып урушкан ак халачандардын каармандыгын өзгөчө баса белгиледи. Мындан сырткары ал маданият менен адабият чөйрөсүнүн таланттуу уул-кыздары кол кушур отурбай, улуттун урматы үчүн каражанын карч уруп, чалыкпай мээнеттенип келишкенине, рухий дөөлөттөрдү жаратууга салымын кошуп турушканына токтолду. Белгилей кетсек, мамлекеттик сыйлыктар 125 адамга тапшырылды. Алардын арасында врачтар, мугалимдер, спорт машыктыруучулары, журналисттер, маданият ишмерлери, ишкерлер жана башкалар бар. Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо тууралуу жарлыктарга 2020 жылдын август айында кол коюлган. Кыргыз-өзбек чек арасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирет. Чек ара бекеттерин ачуу иш-чарасы салтанаттуу түрдө белгиленип, ага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулла Базаров баштаган эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Өткөрмө бекеттер ачылгандан тарта эки өлкө жарандары кайтпас жана өтүкчү чек ара көзөмөлдөө өткөрүү жайларынан тоскоолдуксуз эки өлкөнүн аймагына өтө алышат. Үстүбүздөгү жылдын 20 мартында Алматы шаарында адам үрөйүн учурган киши өлтүрүү катталган. Каза болгон жаран 19 жаштагы Аячан Эдилова экендиги белгилүү болгон. Маркумду мыкаачылык менен ким өлтүргөн? Алдыдагы материалда кенен сөз болот. 20 мартта Алматыдагы 19 жаштагы Аячан Эдилованын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн денеси табылган. Анын өлүмүнө шектүү катары Рахманберди Төлөбеков кармалган. Ал Шымкент шаарындагы медициналык академиясынын фармацевтикалык бөлүмүндө окуган. 2012 жылы гранттык негизде окуп, бирок 2 жылдан соң окуудан четтетилген. Аталган окуу жайдын мугалимдеринин айтымында, ал оору басырыктуу, эч ким менен урушпаган бала. Алар үчүн бул окуя күтүүсүздөн болгон. Никогда он не конфликтовал со своими сверстниками и с преподавателем, со стороны преподавателя никаких жалоб не было. Полициянын маалыматына караганда, аталган окуя кылмышка шектүүнүн батиринде болгон. Полиция барган учурда шектүү көпкө чейин эшикти ачпай, күрөө тамырын кесип, жанын кыюуга аракет кылган. Мындан улам полиция каалганы талкалап кирүүгө аргасыз болгон. Учурда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, ооруканада жатат жана кызды түшүнбөстүктөн айынан өлтүргөнүн айткан. Ошондой эле изин жашырууга аракет кылып, Аячандын денесинин айрым жерлерин ыргытып жиберген. Эртең 3 апрелде Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат. Көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору билдирет. Маалыматка караганда, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болуп, тоолуу райондордо кар күрткүсү болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Мындай аба ырайы жайыттарда малды кармоону, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн -3, -5, күндүз +10, +15. Талас облусунда түнкүсүн 0, -5, күндүз +10, +15. Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 0, +5, күндүз +13, +18. Ысык көл облусунда түнкүсүн -5, -10, күндүз +5, +10. Нарын облусунда түнкүсүн -7, -12, күндүз +3, +8 градус салкын болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -3, -5 градус, күндүз +13, +15 градус салкын болот.